Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кечээ Фейсбукта бөлүшкөн Кыргызстандын картасы колго тийди. Муну биздин патриот жигитибиз Алтынбек Мамадали уулу өзү ушул 5 жыл аралыгында изденип, түзүп, даярдап чыкты. Бул картанын уникалдуулугу эмнеде? Бул картанын уникалдуулугу биринчиден бул карта басылган материал, аябай бышык материал, холстан, брезент сыяктуу материал, аябай бышык. Көлөмү 2:1, көлөмү жакшы. Мындан да чоң өлчөмдө, каалагандай өлчөмдө заказ кылып жасасаңыздар болот. Кыргызстандын картасы негизи ар бир мекемеде, үйдө турган жакшы, анткени биздин балдарыбыз, кыздарыбыз азыр ателлердин көпчүлүгү сыртта, Россияда жүрүп, Кыргызстан жөнүндө маалыматтары дагы балдардыкында чала болуп жатат да. Ошон үчүн ушул үйлөргө керек болсо жана балдардын ойной турган бөлмөгө ушуну обои иретинде дагы заказ кылып чыгарсаңар болот экен. Анан бунун дагы бир өзгөчөлүгү бул мындай картографиясы дагы кошо даярдалган да, дап-даяр. Мисалы үчүн бул жерде облустардын жана айыл аймактардын борборлору могу жерде баардыгы жазылган Кыргызстанда. Могу жерде Кыргызстандын облустары, шаарлары менен канча облус бар, канча район бар, канча айыл өкмөт бар, шарттуу белгилери, ГИС, борбор деп ушундай эмблема менен чыгарышып атат азыр. Ошол алтынбектер. Могу жерде Кыргызстандагы канча айыл өкмөт жана калктын саны менен да жазылган да. Бул аябай керектүү маалымат деп ойлоймун. Мына, караңыздар. Ошол каалаган өлчөмдө заказ берип чыгарсаңыздар болот. Бул жерде ушул Ысык көл облусу, Нарын облусу, Чүй облусу, Бишкек, Жалал Абад облусу, Ош облусу, Баткен облусу, Талас облусу, чектешкен мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, бул жактан Кытай эл республикасы чектешкен жерлер. Негизинен дизайн жакшы эле чыккан. Кааласаңыздар ар кандай өлчөмдө жасасаңыздар болот экен. Мен ойлойм ушул мектептер, бала бакчалар, мекеме ишканалар, жеке адамдар үйлөрүнө дагы заказ берип, мына ушул картаны жасап алсаңыздар, менимче баарыбыз үчүн дагы пайдалуу. Анткени кайсыл район, кайсы жерде жайгашкан, эмне деген шаарлар, айылдар бар, Токтогул суу сактагычы, Соң көл, Чатыр көл, айтор каалагандай өлчөмдө жасасаңыздар болот экен. Мен ойлойм бул өтө бир жакшы бир жаңылык болду. Анткени жанагы Кытайдан келип жаткан жука клёнкада жасалып келатат карталар, дүйнөлүк карталар. Буну дүйнөлүк карталардын дагы эмесин кошуп жасасаңыздар болот. Дүйнөлүк картаны географиялык негизде заказ берсеңиздер да болот. Баягы саясий карта кылып чыгарсаңыздар да болсо керек. Айтор кимде ким ушундай картаны алгысы келсе заказ берип жасасаңыздар болот. Ошто жасап берет Алтынбек Мамадали уулу деген жигит. Баарыңыздарга ийгилик. Ар бир үйдө, ар бир мекеме ишканада мына ушундай Кыргызстандын картасы турсун. Кимгедир керек болсо комментарийлерге ой пикир жазып, номерлерди калтырсаңыздар да болот. Баарыңыздарга ийгилик, тынчтык болсун.